асман тиреген тоолорубуз бар Кыргызстанда. Анчинен талас мынакей ала тообузда ак карбас жатат. Андан берилеп күнчыгыш жакта Каракол өзөнү тымдырап жатат тиякта. Анан могу Арал жактын Сары булак деген жери. Могул тарап ак карбаскандын астында жери кени. Тоонун артында жери кени бар. Анан могул жерде бор тартар. Бор тартардан нар жагынан чат базар, Чоң Токой чат базар болуп, Манас Талас шаары нар жакты көздөй, Бишкекти көздөй кетебиз. Андан келип мына биздин Үчемчек айылыбызга могу бор тартардан кирип, анан могу Аралга жетип кайра мындай келип, могул жактардан тиги арка жерде мечит деп коебуз. Мурда мечиттин орду турат, мынакей эски мечитибиз бар. Мына ушул жерден биздин айылга кирип кетет. Могул жерде биздин чек арабыз башталат, Үчемчек айылынын чек арасы. Мынакей. Бул болсо Айтылуу Куртташ. Мынакей. Анын артында асман тиреп тоолору Тегерек жатат. Тегерек өзөнү. Тегеректи улай эле мынакей. Тоонун борунда жол көрүнүп атат го. Кыя жолдор. Бул нары Казакстан өлкөсүн ашып кете турган, республикасын ашып кете турган ашуунун жолу, Чөңөр ашуусу. Чөңөр ашуусу. Тиякта кылкылдап жатыр. Чөңөр ашуусунун бул тарабында мынакей кызык деп коебуз. Кызыктын баарында кызыл кум. Мына бул жакта дагы мөңгүлөрүбүз кете элек, Кудай буйрса. Быйыл жыл жакшы. Анан мунагу Чөңөрдүн ылдыйраак жагында көчөбүздүн эле башында могул жерде кичине жалтаңдар турбайбы? Мынакей. Ушул жалтаңдын үстүндө чоң аюуга окшош таш бар. Ошонун атынан ушул тоону Аю таш деп коет. Анан кийин Аю ташты улай мынакей көрдүңөр, тиги Тегерек чоко көрдүңөрбү? Бул өзөнгө келип туруп Аксай тоо куркаларына чыгып кетебиз. Талас районунун Аксай, нар жагы Кең кол. Манастын күмбөзү жак Кең кол жак бар. Бул Үчемчек айылынын Сары булак деген жери. Андан келип мынакей Сары булактан мына Аксай могу үстүнө чыгып кетип, Аксайдан тоо куркалары менен моундай келип атсак, мына Манас айылы, анан мына биздин көчөдөн чоң болуп көрүнүп турат. Мына биздин тообуз. Мунун ичинде бул тоонун атын ала кичинекей дөңсөсүнүн асты Бешикче деп коет. Мурда ата-бабаларыбыз ошол өзөндөрдө жашашып, анан ошол жерде жайлар бар. Ошон үчүн Бешикче деп аталып калган. Анан мынакей ушул тоо куркалар менен келип отуруп бор тартар деген жерге. Ушинтип мына биздин Үчемчек айылыбыз бир кичинекей бир бешиктин ичинде жаткандай көрүнөт. Бешиктин ичиндеги айылга эмчегин берген энедей болуп, мына үч өзөндөн Үчемчек келип, ошол айылдын элин суу менен камсыздап, мына 40 тамырынан, ар бир өзөндөн 40 тамырынан сызылып келип суу берип, көрк берип, кышы жылуу, жайы салкын Үчемчек деп аталып калган ушундан да керек деп ойлойм да.